Кыргыз ырчылык өнөрүндө ырчы аткаруучу обончулардын орду абдан чоң. Өздөрүнүн кайталангыс чыгармачылыгы менен эски муундун өнөрүн уланткан жана маданиятка баалангыс салымын кошушууда. Алардын катарында 70-80 жылдары бир катар обонду кайрыктары менен аты аталган Камчыбек Турсункуловду айтууга болот. Жараткан ырлары эл арасында таанылып, учурда бөлөк тилдерге чейин ырдалууда. Алардын бири Карындаш. Seninle göz görüp tanımaz, göz karışım öpüp barınmaz. O karındaş, karındaş. Камчыбек мырза, мына чыгармачыл адамдар, өнөр адамдары ар кандай эргүү менен убакытты пайдаланат деп калат да. Анан сиздин эми чыгармачылыгыңызга көбүнчө ушул балык улоо менен жаратылыштын койнунда жакшы обондор жаралат деп атасыз. Biz жаштыгыбыздан баштасак керек деп ойлойбуз. Себеби дегенде ошол көгөргөн суудун аккан суунун боюнда, мөңгүнүн аккан суусунун боюнда ушундай болуп чоңойгон үчүнбү. Анан ошол илгери сайыз малында деп кое беребиз. Себеби дегенде ошол күндөрдө мындай балыкты кармап бир эме кылган киши болгон эмес. Аны биз жанагындай тор менен эле кармачу элек. Чыгармачылыгыңызда бүгүнкү күндө 40тан ашык обондоруңуз жарык көрүп, жакында эле өзүңүздүн концертиңизди бердиңиз. Наамдарга татып келатасыз. Кандай чыгармачылыгыңызда дагы кандай өзгөрүүлөр, жаңылануулар, жаңы чыгармаларыңыз жаралып жатат? Жаңы чыгармаларды айтып атпаймынбы? Мурда бир 40тай обонум болсо, азыр 80ден ашып калды. Себеби дегенде баягы эмгек сиңирген артист алгандан кийин дагы күч кубат келет экен адамга. Ага чейин даже ойлонбойт эле экенсиң, мен обондорум ушундай боюнча кала береби дегендей. Анан акыры келдим, токтодум, ошо бир 80 обонум болсо, жок дегенде 20сы элдин жүрөгүндө калып калса, ошого сүйүнөбүз деген дагы бир принцип менен жүрөбүз. Мына ушундай жерлерден эс алып, жайлоолордон эс алып, бизде билесиң, Асламов, Кызылөңкүр, Тоскоол ата деген жакшы жерлерибиз бар. Ошол катарында мына Сатынын жакшы жерине мындай бир балык кармоочу жер курушкан экен. Биздин урматтуу бизнесмендер ошону да бир көрүп кетейин деп ошол жерге келип отурабыз. Баягы өзүңүздүн кыялыңыздагы балык улоо болгондон кийин кайсыл жерде балык чарба бар экенин деле жакшы билесиз да? Жакшы билебиз, эми биз көбүнчө азыр нарынын жегинин баары эле балык болуп кетти. Азыр обондоруңуздун арасында азыр көпчүлүк эле баягы эстрада тармагына өтүп кетпедиби? Ооба. Обондоруңуздун канчасында бүгүнкү күндө ушу эстрада жаатында ырдалып жатат? Эстраданын артында ошол көбүнчө мен угуп калам. Жана Окутман жер, кечеге эле кыз жигит бүгүн келсең ак чачтуу, о карындаш карындаш. Дагы бир 5-6 обон ырдалып жүрөт. Акыркы убактарда аткаруучулар тарабынан авторлордун ысымы дагы айтылбай калды да. Көпчүлүк эле авторду унутуп коюп эле аткаруучу катары эле чыгып кетишти да эл арасына. Ошонун негизинде деле баягы жараткан обондордун сөздөрдүн деле автору жок, белгисиз болгон үчүн кимге таандык экени дагы билинбей калды да. Анан бүгүнкү күндөгү жаштар арасында ырдалып аткан ырлардын ичинде сиздин ырларыңыздын канчалык деңгээлде кайрадан жаңы жаштардын жүзү менен ырдалып жатат? Андай эле мактанчылык деле ырдашкан жок. Себеби дегенде ырдагандарын көп көрөбүз. Биягы немец калкандан бери ырдап атат, о карындаш карындаш дегендерин. Биягы Африка калкы ырдап атат. Эми дүйнөгө таркалып элдик айланып калган экен өзү негизи бул ырчы. Эми бир ырга токтоло турган болсок, андан башка ошол унута албайм. Белки жүрөк сезет, жаз жамгыры, музыка сахнасы. Көбү азырга чейин чынын айтканда авторун билбей эле ырдап атышат. Бая дагы айттым, ошо бир жаштарга кичине замечание, ошол авторлордун атын
жазып койгула деп сайрап жүрүп мына 5-6 жылдан бери. Эми азыр жазып калышты, бирок кичинекей тамга менен жазып коюшат экен дагы. Өзүнүкүн чоң тамга менен жазып туруп, темасын чоң тамга менен жазып, ошентип коюп атышат. Ошого да ыраазы болуп атабыз, чынын айткандачы. Анда чыгармачылыгыңыз тууралуу мына азыр эргүү менен бир ырыңызды аткарып, күнүмдүк жашооңуз жөнүндө бөлүшөлү. Senden alıp gayrısın özün alıp Güleştirip akşama Чыгармачылык адамдар эргүү келгенде ар кандай ырларды жаратып, ар кандай обондорду тартуулашат. Анан сиздин ушул чыгармачылыгыңызда 40 жылдан ашканы менен билинбеген убакыт өттү да. Айтканга оңой болгону менен анын ичинде канча татаал күндөр бар. Жаштыгыңызда жанагы айтып кетпедиңизби? Койчунун уулу болуп, жаратылышты аралап жүрүп анан кийин ушул чыгармачылыкка аралашкан депчи. Анан кийин Нокендин тургунусуз, жаштык кезиңизге кайрылып кетели. Мен өзү бул кесипчиликти аркалайм деп эч качан ойлогон эмесмин. Себеби атабыз чабан болгондуктан же чабан болосуң, же шопур болосуң деген да. Бирок ага карабай ошол кесипти баштадым. Иштин башталышы өзү сакманчылык болуп башталды. Ondan сакмандан кийин кора койлорду багып, аскер кызматынан келгенден кийин ошол 77-жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун музыка факультетин тапшырып өтүп, анан ошондо окуп калдым. Ошондон кийин музыка эмне экенин, кандай экенин, онду кандай чыгарыш керек экенин, ошолордун баарын ноталарды таанып, баягы баарын билип калат экенсиң. Биринчи окуу карындаш деген ырыбыз чыкканда Ырсыбай ака драматург баш болуп айткан, бир серезинирээк огон чыгарбайсыңбы? Сенде бирдемке чыгат дегендей мындай дешип. Абдыкадыр Ырсыбай Абдыкадыр агабыз. Ал мага теориядан 2 жыл сабак берген, 2 курска чейин. Ошолордун ырдагандарын угуп, кийин баарын эме кылып, биринчи огон чыгарыштан мурда
оондорду уга билиш керек да. Ошого байланыштуу анан кийин андан кийин Бабар Равшан Тургунбаев чыкты, Токон Эшбаев деген агалары чыкты, Түгөлбай Казак деген. Ушулардын таасирлери менен ошол жакшы оондор чыгып кетти го кийин деп ойлоймун. Азыркыга чейин мына ырдалып атышат. Азыр эмесе ошол сиздерге о карындаш деген ырды тартуулап койбойлу? Сурап атышат. Жакшы болот. Karasam senin sürütün, cılmayıp mağa gülösün. Bürünüp koysun bol boy bol, karındaş kayda jürüsün. O karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş. İzledim dalayı gün öttü, tapmadım sende çürüktü. İzletme gelsen bol boylu, izledin caman cüdüttün. O karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş. Karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş. Güz geldi gamda gürügün, dağ ile izlep çürümün. İzletme gelsen bol boylu, izledin caman cüdüttün. O karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş. Karındaş, senikinde gözler tanımaz. Göz karışın ötüp baratar. O karındaş. Ey karındaş. O karındaş. Рахмат, мына эң жакшы чыгарма болду. Азыркы учурда, азыркы тил менен айтканда, бул ырыңыз азыркы тойлордо да хит болуп аткан ырлардын бири да. Анан ушул эле ырыңыз мененби буга чейин чыкканда 80ге жакын обондорум чыкты деп атасыз. Мамлекет тарабынан сиздерге кандай бир баягы гонорар деп коебуз го ырларгачы, обончуларга. Ошондой нерсе барбы сиздерде? Канча обонуңузга учурда алдыңыз? Бул маселеде бийлик өкүлдөрү кандай көз карашта болуп жатышат? Менин жүрөгүмдөгү оюмду, менин жүрөгүмдөгү мындай эзип жүргөн бир муңумду айтып атасың. Себеби дегенде бизде Всесоюзный авторский прав деген бир жакшы организациябыз бар. Ал союз маалында деле жакшы болчу. Дайыма бизге ошо комиссия келип, тандалып алган ырлардан, ондордон нотасы менен кошуп баарын тапшырчубуз. Гонорарыбыз ошол убакта эле жакшы болчу. Эми кийин союз бузгандан кийин бир жок болуп кетти бул организация, жок болуп. Азыр эми Кыргызстан боюнча гана кабыл алат да бул ырларды өзү негизи. Анан мен ошол баягы кийин бир эме чыккан, чогулушта айтылган. Ошо бүт баягы чыккандан берки эмелерин чогултуп туруп, союз бузулган мезгилде жок болуп кеткенине байланыштуу баарын чогултуп туруп беребиз дешкен да. Ошол боюнча ал деле жок. Экинчи жагынан мына азырга чейин бир эле ушул карындаштала турган болсок, мына ошол жылдан бери ырдап келе жатат. Муну ырдалбаган жер жок да, чын айтканда. Бул
Мен ойлаймын кичинекей жаш балдардан баштап бир аксакалга чейин теңбилге чейин ырдаса керек, себеби 80-жылы өтө күчтүү популярный болуп кеткен ор экен. Андан кийин ошол мен өзүм дагы аякта жүрүп, биякта жүрүп, баягы турмуш тиричилигинин айылынан бир Россияга кетип калып, бир аяка кетип калып, бир аяка кетип калып, бунун автору жоголуп кеткен да, өзү негизи. Ким экен автору, кандай экен деген киши деле болгон эмес. Ырдап аткан ырчылар деле муну сураган эмес. Ошого байланыштуу мен ушу мунун баардыгын ошол Всесоюзный авторский правдын иштеп аткан жетекчилерге ошо кайрылма кылам. Ошолорду баарын эме кылып туруп, тактап туруп, анан кийин гонорар бергенде адамды осол кылбастан жакшылыкка кылып, гонорар да кылып бергени жакшы дейм да. Болбосо андай организациянын бизге кандай кереги бар? Мына Россияда билесиз, ар бир тамгасы үчүн, ар бир берилген баягы сөз үчүн акындар да калат, оончулар да калат. Бизде андай жок да, чын айткандачы. Учурда мындан сырткары азыр наамдар тууралычы. Маданияттын мыкты кызматкери, эмгек сиңирген артист, эл артист деген наамдарды алып атышпайбы? Анан бунун канчалык деңгээлде ушу обончуларга, деги эле өнөр адамдарына пайдасы бар экен да? Сиз учурда эмгек сиңирген артист болуп турасыз. Бул наамды кайсы жылы алдыңыз? Эмгек сиңирген артист дегенди 19-жылы алдым. Себеби дегенде баягыдан бери айтып атабыз, сүйлөп атабыз. Баягы автордун белгисиби же башкалардын белгисиби чыгылып 19-жылы алдык. 19-жылы алгандан кийин ошо дагы көп обондор чыкты. Бирок алган менен мунун эч кандай бир пайда зыяны жок экен. Ошол баягы медаль менен эмени берип коет экен, кагаз. Анан кийин ошол президент чай уштуруп, чай берет экен. 10 000 сомдон колубузга карматат экен. Анан муну ошол эмгек сиңирген артистке чейинки мээнет кылганыбыз канча. Документтерин анысы жок, анан мунусу жок, тигиндей мындай. Анысы жок. Көп баягы мен ойлойм, колхоздо мага окшогон колхоздо чоңоюп, колхоздо ушундай обончу болгондорду көп деле мындай көңүл бурушпайт экен. Шаардагылар эми мына ырчыларынан бери баарын алып коет экен. Кантип алат, эме кылат, же акча төлөп алышабы, мен ошого таң каламын. Азырга чейин эле ошондой жеңилдик жактары эч кандай жок, льгот айтып атам го, льгот жок. Себеби дегенде мурда бар эле деп уктум. Ошо эл артисттерге пенсиясына кошулат, анан кийин эмгек сиңирген артисттерге 50% пенсияга кошулат деп. Эми азыр айлыкка кошуп атыптыр. Эми пенсияга чыкканда бирөө ишке алабы азыр, туурабы? Аны эмне үчүн андай кылып койгон, мен таң калам. Анын акчанын баары каяка кетип атат, чөнтөккө кетип атат, ким алып атат? Мунун үстүндө отурган бирөө болуш керек деп ойлойм да мен өзүмчө. Өнөр адамдардын көйгөйлүү маселеси мына ушул жерде экен. Көпчүлүк эле бул маселени биле беришпейт да. Анан эми сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сөз кылып аткандан кийин учурда чыгармачылыгыңыздын жолун жолдогон үй бүлөңүздөн, балдарыңызданбы, жакындарыңыздан чыктыбы? Балдардын баары ырдайт. Өзү негизи баардык ырчы, үндөрү жакшы. Бирок атайын тандап мен ырчы болом дегендер чыккан жок. Бирок неберелерден Кудай буйрса күтөм. Себеби азырдан баштап аккордеон талаш. Көрсөтүүбүздүн жыйынтыгында сизден дагы бир чыгарма бар. Анда эмесе акыркы ондормун дагы бирди кошуп коеюн. Себеби дегенде баягы баатан бери 40 оонум бар деп мактанат. Анын бирөөсүн угуп коелу жок дегендер да чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзү Исабековдуку өзүңө өзүм жарашам деген. Görsüm деп көптөн дегдеймин, көрөмүн бирок жетпеймин. Düşükө салып кыйналып, түн уйкум бузуп эстеймин. Düşükө салып кыйналып, түн уйкум бузуп эстеймин. Жылмайып мени карасаң, жылмаймын кайра адашып. Өзгөнү сага жолотпой, өзүңө өзүм жарашам.
Gülkündür uksam egerin, gülü boy menin termenin. Ölçümsüz bakıt talay var, ömrüm ötse sen menin. Ölçümsüz bakıt talay var, ömrüm ötse sen menin. Jılmayıp beni karasan, jırgayman gayra adaşam. Özgünü sana jolop koy, özümü özüm çaraşam. Gürsün bir gökten degdeyim, görümün bir ok jetbeyim. Düşükö salıp kıynalıp, tünü kumbuzup esteymin. Düşükö salıp kıynalıp, tünü kumbuzup esteymin. Jılmayıp beni karasan, jırgayman gayra adaşam. Özünü sana jolop koy, özümü özüm çaraşam. Jılmayıp beni karasan, jırgayman gayra adaşam. Özünü sana jolop koy, özümü özüm çaraşam. Özgürü sana jolop koy, özümü özüm çaraşam. Рахмат. Камчыбек мырза, мына эң жакшы чыгармаларыңыз, жакшы обондоруңуз менен биздин көрөрмандар тең бөлүштү. Сиз ушул эфирден пайдаланып, өзүңүздүн жакшы бир кеңешиңизди, сөзүңүздү айтсаңыз болот. Эмне дейбиз? Жалпы чыгармачылык адамдарды мына майрам өтүп кетти. Майрам менен дагы бир жолу куттуктап коебуз. Ошонун катарында силерге жалпы Жалал Абад ТВсында, телевидениесинде ошол жерде бүт мына өзүбүздүн жердештерибиз, жакшынакай кыздарыбыз, балдарыбыз иштешет экен. Жалпы да кыргыз элинин кыздары, балдары иштейт. Мен айтайын деген ошолардын жаштардын келечеги жакшы болсун, ден соолуктары жакшы болсун, өмүрлөрү узун болсун. Жалпы кыргыз элибиз тынч болсун, шайлоодо аман-эсен өткөрүп алайлы дегенди жакшы тилек. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин өнөр мөмүр шеригим телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү карманы 100гө жакын обондорду жаратып аткарып келе жаткан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Камчыбек Турсункулов болду. Ал эми биз сиздер менен кийинки эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.